депутат болуп туруп кайра ошол эле парламентке депутат деген бир жагынан кызыктай көрүнөт. Кээ бир түшүнбөгөндөр айтып атат, сиз эмне 2 мандат алып каласызбы? Ооба, мен тамашалап айтам, ооба 2 кабинет болуп калат, 2 машина болуп калат, 2 айлык алам десем, кийин түшүнө баштады. Жок, жөнөкөй эле маселе. Бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоодо тизмеси партиясы утуп туруп 6 депутатка ээ болду. Эгерде мен бир мандаттыктын коюп туруп депутаттык добуш берүүдөн ута турган болсом, эми ал божомол да болсом, анда бүтүн Кыргызстандын фракциясына дагы бир депутат кошулмак. Партияга мүмкүнчүлүк берилет. Партия. Мен ал мандатты тапшырмакмын да. Бул турган иш да, аны көбү түшүнбөй атат да. Ошондуктан эгерде мен көз карандысыз өзүм партиянын атынан чыккан депутат болуп калмакмын да. Бирок Борошайком баштаткандан кийин мен андан ары күрөштүн кереги жок деп, кажети жок деп таап, азыр эч кандай аракет кылбай атам. Алар мыйзамсыз мага баштатканга көрсөтмө беришти. Эгерде депутат болбой калганда бул мандат сакталып кала бермек. Албетте. Мыйзам ушундай жазылган. Бул чектөөлөр кызмат тапшыр деген бул мамлекеттик кызматкерге тийиштүү, бирок депутаттан жана президенттен тышкары деп жазылган да. Демек, мен эгерде тизме менен шайланган, бул бир принцип менен шайланган, ал эми түзмө-түз бир мандаттуу шайланган башка принцип менен. Экинчиден, мага төш белги бергенден кийин мен талапкер эмесмин. Ал жерде чектөөлөр талапкерге тийиштүү болчу да. Бир эле тизмеде талапкер болуп туруп, башка жактан чыгарган мүмкүн эмес ал туура. Бирок мен депутат болгондон кийин андай мүмкүнчүлүк мага таанымал эмес. Ошондуктан мен аракет кылып көрдүм. Бул максат жөнөкөй эле. Парламентте оппозициянын күчү бир кишиге коюлса жакшы болмок да. Эми дагы бир нерсе да, экинчи тарапты көрүп атышат. Мисалы ошо Исхак Масалиев бүтүн Кыргызстан менен келди. Эми фракция менен келгенден кийин фракциянын саясатын жүргүзүүгө мажбур болуп калат. Эгерде жалгыз өзү чыга турган болсо, кичине кененирээк мүмкүнчүлүк болот, өз алдынча өзүнүн позициясын билдирүүгө деп. Анан кийин ушул эле мисалы Адахан Мадумаров менен дагы балким ортодо келишпестиктер барбы деген да ойлор болду. Кандай эмес. Биз бүтүн Кыргызстан тизмесине кошулганда мен өзүмдүн партиямдан уруксат сурап туруп, эки партиянын ортосунда келишим түзгөнбүз расмий түрдө, кызматташуу боюнча. Ушул шайлоодо биз бириккен тизме менен чыгалы деп, менден тышкарыда бир-эки коммунисттерде тизмеде болчу эле. Ошондуктан аракеттерди бириктирели деп. Парламенттик ишмердүүлүгүндө, парламенттин ичинде көз караш боюнча Адахан Кенсебаев менен баштан сүйлөшкөнбүз. Мен өзүм жеке көз карашым боюнча добуш бергенге укуктуумун. Бирок бүгүн жалпы маселебиз бир болгондуктан, көз карашыбыз бир болгондуктан биз биримдикте иштеп атабыз. Ал жерде карама каршылык бере турган негиз жок болуп турат. Кээ бирлер туура эмес түшүнүп алып, Мадумаров улутчулдук же Мадумаров тиги айткан бул туура эмес да. Бүткүл Кыргызстанга кызмат кылыш керек. Ал эми эң жөнөкөй жарандардын өкүлү бул бүтүн Кыргызстандын командасы болуп атат да. Ошондуктан коммунисттер деле ошол командага кошулуп чогуу иштегенге биз жол бердик. Фракциянын ичинде эч саясат жок экен деп. Фракциянын ичинде карама каршылык дегендей. Эми бүгүн эми жыйында бир гана ай өтүп, 4-5 жыйын болду. Анда карама каршылык алып бере турган маселе коюлган эмес, чыккан эмес.